жана башында айтып кеткен базар ээлери, 30 жылдан бeri базарларды ээлеп отурган базар ээлери ошол жерде иштеп аткан жөнөкөй адамдарга, сатуучуларга жакшы шарттарды түзбөсө, өздөрүнүн баягы арендаларын азайтпаса, так элдер менен эсептешпей турган болсо, анда базарларды биз мамлекетке кайтарууга толук бойдон өзүбүздүн саясий эркибиз жетет. Ошо базар ээлеринен төлөбөгөн налогторун, ошол жерден жашырган акчаларын баарын сууруп чыгып туруп, мойнуна илип туруп, базарларды мамлекетке кайтарып коебуз. Мамлекет ошол жерде базарда иштеген адамдарга керек болсо контейнерлерди бекер берип коебуз. Керек болсо бекер берип коебуз, пайдалана бергиле деп. Налогуңарды төлөгүлө, пайдалана бергиле деп туруп. Мына ушуга жеткизбеш үчүн базар ээлерине дагы бир жолу эскертип айтып кетем. Урматтуу базар ээлери, ишкерлер, ошол жерде иштеген жөнөкөй адамдарга шартты түзгүлө. Аренда акыңарды азайткыла. Ошол жерде жолдорду оңдогула, инфраструктуралар түзгүлө. Туалеттен баштап столовойуңарга чейин оңдогула. Ар жагынан суук кирип, мына эртең кар болот, суук болот, кар жааса прям контейнердин астына жаап атат. Элдер тайгаланып ошол жерде жыгылып атат. А силер болсо аренданы топтоп коюп, акчаны жыйнап коюп отурасыңар. Ошондуктан урматтуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кызматкерлери, силерге дагы толук бойдон ушул боюнча тапшырма коюп кетемин. Бул республика боюнча бардык жерлердеги базарлардын иштерини контролдошубуз керек. Базардын ээлеринин, базар ээлеринин жасап аткан иштерин контролдогула. Так, базарда иштеп аткан жөнөкөй сатуучуларды эмес, жөнөкөй сатуучуларга тийбегиле. Жөнөкөй сатуучулар сатсын, базарын кылсын, иштесин, акчасын тапсын, бала чакасын баксын, биз ага шарт түзүп беришибиз керек. А базар ээлеринин бекиткен арендаларды ыксыз көтөргөндүгүн текшергиле. Ар бир контейнердин арендасы канча болуп атат? Керек болсо ушу мамлекеттик чоң кызматтарда иштеген мамлекеттик чиновниктердин базарларда көптөгөн контейнерлери бар. Ошолорду алып чыккыла. Биз элге көрсөтөйлү. Кайсыл базарда кайсыл депутат болобу, мамлекеттик чиновник болобу, же болбосо башка коомдук ишмер болобу, канча контейнери бар. Алардан канча аренда топтоп атат. Айына канча пайда көрүп атат, жылына канча пайда көрүп атат. Мына ошолорду алып чыгайлы. Мына ошондо элибизге түшүнүктүү болот. Бүгүнкү күндө мамлекет эмес, мамлекет элди кыйнап аткан жок. Ошол базар ээлери элди кыйнап атат. Ошолор айтып алып чыгып, митингтерге алып чыгып токтотуп калайлы ККМди деп ошолор безилдеп чуркап жүрүшөт. Мына ошол боюнча чараларды көрөсүздөр деген ойдомун. Себеби мунун баардыгын силерге жеткизип, жеткиликтүү кылып айтып койбой турган болсо, көбүңөрдүн оюңар башкача болушу мүмкүн. Кечээки болуп аткан митингтерде дагы бир жолу айтып коеюн. Урматтуу мамлекетибиздин башчысы, президентибиз Садыр Кожоевич ошол элдерге, жөнөкөй адамдарга шарт түзүп берүү үчүн баардык күч аракетин жумшап, баардык мамлекеттик органдарга тапшырмаларды коюп, жөнөкөй адамдарга тийбегиле, ошол соодагерлерге жардам бергиле, ошолордун налогторун албай эле койгулачы, ошолор кичине бала чакасын багып бутуна туруп алсын деп ушундай бир жакшы мүдөө менен, ой менен силерге жардам берейин деп атат. Ошону туура түшүнүп жана жакшы кабыл аласыздар деген ойдомун.